Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2020-жылы бейформалдуу экономиканын көлөмү төмөндөгөн. Негизги себеп катары COVID-19 себебинен болгон чектөөлөрдү аташат. Чынында эле 2020-жылы алгач эле таасир эң аяр социалдык топторго тийген. Жумуш берүүчүлөр менен байланышын расмий каттабаган жумушчулар айлык акысыз жана социалдык коргоосуз калышкан. Улуттук стат комитеттин маалыматы боюнча бейформал секторда жумушчулардын 70%га жакыны эмгектенет. Бул кадимки эле көрүнүш болгону менен анын көлөмү тынчсыздандырууларды пайда кылат. Бейформал экономиканын мындай жогору көлөмү өлкөдөгү жашоо шарттарынын жакшыруусуна, бизнестин өсүүсүнө жана коомдун өнүгүүсүнө кедергисин тийгизет. Биз бейформал экономика жөнүндө берүүлөрдүн сериясын баштайбыз. Келерки жарым саатта биз менен бирге болуңуз. Эл аралык эмгек уюмунун маалыматы боюнча бүткүл дүйнө жүзүндө экономиканын бейформал секторунда жалпы жумушчу күчүнүн жарымынан көбү жана чакан жана майда ишкерлердин 90%дан ашууну иш алып барат. Кыргызстанда болсо жумушчулардын 72%га жакыны бейформал сектордо. Ошондой эле Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2019-жылы экономиканын көрүнбөгөн тармагынын көлөмү 150 миллиард сомго жакындап, жалпы ички дуу продукциянын 23,5%ын түзгөн. Бул бир жыл мурдагыга салыштырмалуу бир аз өскөн. Бул 2019-жылы мейманкана жана ресторан иштетүү, транспорт жана жүк сактоо тармактарындагы бейформал экономиканын жүгүртүүсү бир аз өскөндүгү менен байланыштуу болгон. Бейформал жүгүртүүлөрдүн көлөмү чоң тармактарга чекене жана дүң соода, машина жана мотоцикл оңдоочу тармактар, транспорт жана жүктөрдү сактоо, курулуш, кайра иштетүү өндүрүшү жана мейманкана жана ресторандар кирет. Бейформал экономика жалпы дүйнөгө жайылган. Бул азыр каттоодон өтпөгөн. Эгер каттоодон өткөн болсо, расмий улуттук продукцияга салым кошууга мүмкүнчүлүгү болгон бардык экономикалык иш-аракеттер. Кыргызстанда бейформал экономиканын көлөмү чоң болуп, бул экономиканын жана коомдун туруктуу өнүгүүсүнө жолтоо болууда. Алгач бейформал экономика эмне экендигин түшүнүп алалы. Мамлекет тарабынан эске алынбаган экономиканын көлөмүн ар кандай аташат. Көмүскө экономика бейформал же мыйзамсыз. Бирок бул түшүнүктөрдүн бири-биринен айырмасы болот. Бейформал экономика бул көмүскө экономиканын бир бөлүгү гана болуп, ал тармактагы ишкердикке мыйзам тарабынан тыюу салынган эмес. На самом деле, чын-чынына келгенде формалдуу жана бейформал экономика бул экөөндө тең алып барылган ишкердик мыйзамдуу болуп эсептелгени менен айырмаланат. Ал эми жалгыз айырмасы бейформал экономикада мыйзамдуу ишкердик салыктык эрежелер жана талаптарды эске албастан жүргүзүлөт. Салыктардан жана башка милдеттүү төлөмдөрдөн качуу үчүн ишкерлер налогторду төлөбөгө жана оптимизацияга аракеттенип, анын жыйынтыгында мамлекеттик органдардын көзөмөл сыртында калып мыйзамдар менен жөнгө салмай калууда. Регулируется законами. Көмүскө экономика өз ичине мамлекет жана каттоо органдарынан жашырылган бардык тармактарды камтыйт. Кара көмүскө экономика бар. Аны мыйзамсыз да деп коюшат. Буга мыйзам тарабынан тыюу салынган бардык ишкердиктин түрлөрү кирет. Адам жана курал-жарак сатуу, баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүүсү, сойкулук. Андан сырткары бооз көмүскө экономика бар. Бул мыйзам тарабынан уруксат берилген кадимки эле товарларды жана кызматтарды сатуу. Демек бейформал экономика кеңири маанидеги көмүскө экономиканын бир түрү. Эл аралык эмгек уюмунун бейформал экономикадан формалдуу экономикага өтүү боюнча рекомендацияларында бейформал экономика термини формалдуу мамилелер менен камтылбаган бардык экономикалык ишмердүүлүккө жана экономикалык бирдиктерге тиешелүү деп айтылат. Ошол эле учурда ал мыйзамга каршы келген мыйзамсыз нерсе же кызматтарды өндүрүү, колдонуу, сатуу, анын ичинде баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүү, курал-жарактарды мыйзамсыз өндүрүү жана сатуу, адам сатуу жана акча далдоо сыяктуу нерселерди камтыбайт. Ошол эле учурда экономикалык ишкердик жана жыйынтыктарды толук түрдө эсепке алынбаган нерсе да бар. Бирок аны бейформал экономикага киргизишпейт. Сөз айыл-чарба тармагы жөнүндө болууда. Как известно, баарыбызга белгилүү болгондой, биздин дыйкан фермерлер же айыл-чарба продукцияларынын өндүрүүчүлөрү өз товарларын мыйзамдуу түрдө сатышат. Бул эч кандай мыйзамга каршы келбейт. Алар контролдук кассалык аппараттарды сатып алып, ар бир сатылган малды же мөмө-жемиштерди эсептөөгө милдеттүү эмес. Алар айыл-чарба продукцияларынын өндүрүүчүлөрү болгондуктан жер салыгын төлөө гана жетиштүү. Мыйзамга ылайык, эгер дыйкан чарбалардын 75% айыл-чарба продукцияларын сатуудан куралса, анда алар жер салыгын төлөөгө гана милдеттүү. Ошондуктан аларды бейформал экономикага тиешелүү деген туура эмес болуп калат. Бирок ал айыл-чарба катары экономиканын дагы бир түрү болуп калат. Или проявлением экономики.
Бейформалдуулук эмнеси менен коркунучтуу? Биринчиден, Кыргызстандын бейформал секторунун маалыматтарына карасак, ал жакта жарандардын эмгек укуктары жакшы корголбогонун көрсө болот. Бейформал экономиканын мындай жогорку көрсөткүчтөрү жумушчулар үчүн гана эмес, ишканалардын өзүнө да терс таасирин тийгизет. Көмүскөдө бизнес алып баруу, кредит жана инвестиция сыяктуу каржы булактарына жол жаап, анын жыйынтыгында өнүгүү жана жаңы базарларга чыгуу оор болот. Бейформал экономиканын басымдуу көпчүлүгү чакан бизнеске туура келет. Бул дүйнөлүк тенденция. Кыргызстанда бейформалдуулук орто бизнеске тиешелүү компанияларды да камтыган. Бизнес легализациялоону баштоо үчүн жеке жана мамлекеттик сектор ортосунда диалог керек деп эсептейт ЖИА бизнес ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Жоодар Омошов. Мамлекет бизнести неформалдуу экономикадан коркутуулар эмес, алгылыктуу шарттар менен чыгара тургандыгын түшүнүүсү керек. Неформалдуу экономика өлкө бюджетине түздөн-түз таасир берет. Мамлекеттин бюджет керектүү сумманы чогулта албай калса, экинчиден экономикалык ишмердүүлүк үчүн тең укуктуу, адилеттүү аянтча түзүлбөй жатат. Андан сырткары ал жумушчулардын татыктуу иш шарттарына таасир берет. Ошондуктан так ушул тармакта жумуш берүүчү тарабынан да, жумушчулар тарабынан да мыйзамсыз аракеттер көп болгондугун көрө алабыз. Ага кошумча бүткүл социалдык өнөктөштөр мамлекеттин бизнести легализациялоо планын, стратегиясын чогуу макулдашылган түрдө жылдыруусу керек. Бул бюджетке жумуш берүүчү жумушчулардын да кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоого түздөн-түз таасирин берет. Бул экономиканы өнүктүрүүгө стимул болуп, чет элдик жана жергиликтүү инвесторлорду чакырууга себепкер боло алат. Бул жумушчу менен ишкердин ортосундагы келишимди кайрап чыгууга, жумуш шарттарды жакшыртууга мүмкүнчүлүк берет. Это даст на улучшение условий труда для работников. Негизинен бейформал экономиканы толугу менен жок кылуу мүмкүн эмес. Себеби бейформал экономиканын элементтери ар кандай түрдө боло берет. Керек болсо Европа өлкөлөрүндө да бул нерсе 5-10% түзөт. Ал эми Кыргызстанда болсо так статистикалык маалыматтар жок. Керек болсо бейформал экономиканын көлөмүн эсептөө үчүн керектүү индикаторлор да такталган эмес. Ар кандай маалыматтар боюнча 40%дан 60%га чейин дешет. Бул аябай чоң көрсөткүч. Ал легалдуу иштеген ишкерлердин мындан ары легалдуу иштөө каалоосуна таасир берет. Мындай шарттарда эгер бул маселе чечилбесе, легалдуу бизнес бейформал тарапка өтөт же жабылып калат. Өлкөдөн инвестициялар чыгып кете башташат. Ошондуктан бул боло турган процесс жана чаралар мамлекетте экономикалык ишмердүүлүк жүргүзгөн бардык тармактарга оорчулук жаратпай кыла тургандай болуп жүргүзүлүшү керек. Экономической деятельности нашей страны. Биринчиден, мамлекет бейформал экономика түшүнүгүн тактап алуусу керек. Экинчиден болсо, ошого жараша өз мыйзамдарын да тактоосу керек. Үчүнчүдөн болсо, мамлекет көзөмөл кызматтары өз рамкаларын так билип, кайсыл сфераларда иш жүргүзүп, кайсыл тармактарда жүргүзө албай тургандыгын так аныктап алуусу керек. Жеке өзүнүн тарабынан бул жерде ассоциациялардын да жоопкерчилиги жөнүндө айтып кетким келет. Алар резиденттерине социалдык жоопкерчилик деген нерсе бар экенин, алар катталып салыктарды төлөөсү керек экендиги жөнүндө айтуубуз керек. Ошондо мамлекет да өз тарабынан бизнес жүргүзүүгө керек болгон нерселерди тактап камсыздап берет. Мамлекет бардык бизнестер адилеттүү атаандаштык түзө турган аянтча жасоосу керек. Менимче, мамлекет жакынкы келечекте салык жана социалдык төлөмдөр боюнча саясатын карап чыкса туура болот деп эсептейм. Легалдуу эмес бизнес легалдашуусу үчүн ишеним жана мотивация жараткан кадамдар жасалуусу керек. Мен бизнес өкүлдөрүнө легализациялоого мотивация берүүчү сунуштарды берүүнү ойлонуп жатам. Бул камсыздандыруу төлөмдөрүнөн баштап бизнести көзөмөлдөөнүн превентивдик жолдоруна чейинки нерселерди камтыйт. Превентивными мерами по контролю. Биз буга чейин айткандай эле, бейформал экономиканын көлөмүнүн чоң болуусу өлкө экономикасынын гана эмес, коомдун дагы жай өнүгүүсүнө алып келет. Бейформал экономиканын дагы бир мүнөзү иш шарттарынын кооптуу болушу. Иштөөгө ыңгайлуу болбогон тар жерлер бир көйгөй. Экинчиси болсо, жумушчулардын квалификация деңгээли төмөн бойдон калып, аларда маалымат, билим жана финансылык кызматтарды алууга мүмкүнчүлүгү жок болот. Неформалдуу экономиканын кыйыр таасири жөнүндө кийинки сюжетте.
Тойбос продукцияларын чыгарган адал азык өндүрүштү кеңейтүүгө институционалдык инвесторлор тарабынан капитал тарта алган Кыргызстандагы аз гана компаниялардын бири. Компаниянын негиздөөчүсүнүн айтуусунда бизнести формализациялоо, инвестиция тартууга алгачкы кадамдардан болгон. Биз алгачкылардан болуп чет элдик инвестиция тартканбыз. Эл аралык инвестиция жана каржы институттары менен иш алып барганбыз. Мындай шартта ачык айкын каржы отчеттору алардын талабы болгон. 7 жыл мурдагы окуяларга карап муну кылуу мүмкүн эмес деп ойлочубуз. Бирок биз ушуну жасоого чечим кабыл алдык. Азыр болсо өкүнбөйбүз. Тескерисинче, салыктардан жашынып иштегенге караганда ачык айкын иштеген көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылат. Мисалы, бизге мамлекет өзү жакшы мамиле кылат, себеби алар да сиз жумуш орундарын түзүп, салыктарды төлөп атканыңызды көрөт. Экинчи жактан, инвестицияларды тартуу жеңил болот. Мисалы, ошол эле пайдалуу үстөк менен, себеби чет элдик инвесторлорго сиз ооздеки түрдө эмне деп айтканыңыз маанилүү эмес. Аларга каржы отчетторунда эмне көрө ала тургандыгы маанилүү. Муну так түшүнүп билүү керек. И вот это нужно четко понимать. Бизнестин бейформалдуулугу компанияны гана инвестициядан кур калтырбайт. Мырзабектин айтуусунда бейформал экономиканын жогорку деңгээли өлкөгө олуттуу иш алып барган ири инвесторлордун көңүл бурбоосунун да негизги себеби. Одно дело, если, допустим, вы... Бир жагы, эгер сиз салык төлөп, сиздин атаандаштар төлөбөсө, бул адилеттүү эмес атаандаштыкты түзөт. Мен мурдараак айтып кеткендей эле, ушунун себебинен эл аралык компаниялар биздин рынокко киришпейт. Анткени алар окуп, көрүп, рынок бир нерсе кылууга даяр эмес деп ойлошот. 30 жыл ичинде бизге эл аралык франшизалардан жалгыз эле Киевский кирди болуш керек. Бизден 200 километр алыстыкта жайгашкан Алматыны карасаңыз, ал жакта канчага дылган франшизалар бар. Алар эмнеге ал жакка киришет? Себеби бул тармакта Казакстан алдыга кетип, 5 жыл ичинде экономикасынын 90%-ын көмүскөдөн чыгара алган. До 90%. Кыргызстанда жумуш берүүчү менен байланыштарын формалдаштырууга жумушчулардын өзү да кызыктар эмес. Буга себеп социалдык төлөмдөрдүн жогору болуусу. Азыр иштегендер бир муун мурдагы муунду камсыздоого багытталган пенсиялык системаны адилетсиз деп эсептешет. Ар бир төлөп аткан киши болочоктогу жашоосуна болгон салымы катары эсептелиш керек. Экинчиден, бул бир гана социалдык фонд, мындайча айтканда мамлекеттин бир карамагында болгон фонд эмес, андан сырткары жеке жактарын деле ачкан кээинки фонддорго да мүмкүнчүлүк берилиш керек. Алар, мен ойлойм, дагы да эффектүүрөөк бул жумушту алып барат деген ишеничтебиз. Кыргызстанда социалдык төлөмдөр жана киреше салыгы чогуу 37,25%ды түзөт. Эгер сиздин айлык акыңыз 10 000 сом болсо, бул суммадан мамлекет салык жана төлөм катары 3725 сом алып калат. Колуңузга 6275 сом аласыз. Сиз айлык акыңыздан төлөгөндөрдүн ичинен 1000 сом бул киреше салыгы, ал маянанын 10%-ын түзөт. Пенсиялык фондко дагы 10% же болбосо 1000 сом которосуз. Анын 800 сому учурдагы пенсионерлердин пенсиясына жумшалат. Калган 200 сому мамлекеттик пенсия аманат фондуна, башкача айтканда сиздин пенсияңызга которулат. Андан сырткары сиздин жумуш берүүчүңүз маянанын 17,25%-ын же 725 сомду социалдык төлөмдөр катары которот. Анын 1500 сому азыркы пенсионерлерге жумшаса 2% же 200 сом медициналык камсыздандырууга, ал эми калган 0,25% же 25 сом жумушчулардын ден соолугун чыңдоо фондуна которулат. Демек, эгер сиз 10 000 сом алсаңыз, бардык төлөмдөрдү эске алуу менен сиз келечектеги пенсияңыз үчүн 200 сом топтойсуз. Бул сиздин салык жана төлөмдөрдүн болгону 5%-ын түзөт. Бирок эгер ачык бухгалтерия менен иш алып барганда пенсиялык топтомдор да чоңоюшат. Аны колдонуу үчүн пенсияга чыгуу жашын күтүп отуруунун кереги жок. Топтомдордун суммасы 50 000 сомдон ашканда сиз ал акчаны алып, мамлекеттик ипотекага алгачкы взнос катары колдонсоңуз болот. Бирок ал үчүн сизде жеке кыймылсыз мүлкүңүз болбошу керек. Ошондой эле ооруга чалдыкканда ал топтолгон пенсияны алып колдоно алат. Каражатты толугу менен же болбосо бөлүп алса болот. Бул ар бир кырдаал өзүнчө каралып, соцфонддун талап кылган документтеринин негизинде берилет. Обычно
Адатта неформалдык сектордо иштегендер 12-14 саат болуп жумуш убагынан ашыкча иштешет. Жыйынтыгында чын-чынына келгенде алар өз кылган иштеринен аз айлык алышат. Үчүнчүдөн алар мамлекеттик жана коммерциялык кызматтарды толук ала алышпайт же жарым-жартылай алышат. Сиз айткандай эле ипотека жана башка нерселер расмий айлыксыз ишке аша албайт. Мамлекет бул тармактагы салыкты көзөмөлдөө боюнча иштерин күчөтө берет. Мындан кутулууга мүмкүн эмес. Бул жакта 72%га чейин кызматкерлер бар. Анын баары автоматтык түрдө өтүп кетпейт. Алар оор болбогондой өтүүсүнө жолдорду издеп, камсыздап бериш керек. Формальный. Бизнести формализациялоо үчүн эң маанилүү кадам катары социалдык төлөмдөрдү жана киреше салыгын адекваттуу деңгээлге жеткирүүнү аташат. Мындай чоң социалдык төлөмдөр өнүккөн экономикаларга туура келет. Өнүгүп келе жаткан алсыз экономикаларга бизнести стимуляциялоо үчүн чаралар керек. Бул ишке ашырылышы керек болгон комплекстүү чаралардын бир гана жагы. ЖИА бизнес ассоциациясынын кеңештери өз ичине чаккан ишкерлерге кредиттөөнү кеңейтүү, сот системасын жакшыртуу, салыктык отчетторду жеңилдетүү жана патенттик системаны реформалоо сыяктуу кадамдарды камтыйт. Мындай чаралар ишкерге да, кызматкерге да бюджетке төлөө пайдалуу болуп, жыйынтыгында экономиканын формалдашуусуна алып келет. Мындан салыктын кирешелери өскөн мамлекетте экилик бухгалтерия менен иш жүргүзбөй калган бизнесте жеңет. Ал эми жумушчулар болсо көбүрөөк корголот. Бизнес коомчулукта бир топ талкууну жараткан салык кодекси мындан туура 2 апта мурун ишке кирген эле. Бирок ишкерлердин көбү жаңы шарттарды дагы деле толук түшүнө албай. Бирлери катуу сынга алып жатса, ошол маалда документтин бир топ прогрессивдүү жактарын белгилегендер дагы бар. Деги эле салык кодекси сыяктуу маанилүү документтер кандай шартта кабыл алынышы керек? Салыктар толук төлөнүш үчүн кандай стимул керек? Түз салык менен кыйыр салыктын кандай айырмасы бар жана кайсыл системада салыктар акыйкат чогулат? Ишкер Данияр Аманалиев чечмелеп берет. Да, есть две разные системы налогообложения. Есть так называемые косвенные налоги, есть прямые налоги. Косвенные налоги – это те, которые предприниматели напрямую потом перекладывают на потребителей. Салыктарды топтоонун эки системасы бар. Түз салыктар, анан кыйыр салыктар. Кыйыр салыктар бул кийин ишкерлер толугу менен кардарга жүктөп койгон салык. Бул салыктын эң чоңу кошумча нарк салыгы, экинчиси болсо сатуудан түшкөн салык. Ошондой эле акциздик налогдор да бар. Мисалы, сиз сигареттин пачкасын сатып алсаңыз, ал пачкада чоң акциздик салык бар. Эгер арак сатып алсаңыз, анда да акциздик налог бар. Эгер чет өлкөдөн алып келген товарларды сатып алсаңыз, анын ичинде бажы төлөмдөрү да камтылган. Мамлекет кыйыр түрдө колдонгон салыктардын баары акыр аягында келип баанын бир бөлүгүн түзөт. Азыр мисалы салыктын эки негизги түрүн, бирдиктүү жана кошумча нарк салыгын бөлүүгө басым коюлууда. Бирдиктүү салык кирешеден алынган үчүн ал автоматтык түрдө кыйыр салык болуп калат. Мындан кача албайбыз. Ал мүмкүн мурдагыдай товардык чектерде көрүнбөшү мүмкүн, бирок мурда салык төлөбөгөн бардык бизнесмендер 4 же 6% төлөөсү керек болот. Анан аны баага кошушат. Бул эмнени билдирет? Бул машинадан түшкөн, мүлктөн же байлыкка болгон салыктардан айырмаланат. Көпчүлүк өлкөлөр кимде байлыгы көп болсо, ошол көбүрөөк салык төлөй турган системага көбүрөөк басым жасашат. Андан айырмаланып, кыйыр салыктарды сатып алган бардык кишилер төлөшөт. Бул мисалы, эгер сиз бир колбаса сатып алсаңыз, айрыкча бардык салыктарды төлөгөн Глобус, Фрунзе же Народный сыяктуу жалпы салыктарды төлөгөн жерден сатып алсаңыз, анда сиз салыктарды толугу менен төлөйсүз. Салыктар байлардан алынып кедейлерге бөлүштүрүлөт десеңиз, бул туура эмес. Эгер биздин система түз салыктарга басым кылсак, ошентип айтса болмок. Азыр бюджеттин 70%дан ашууну салыктардан куралат. Ал эми ал салыктардын 70%дан ашууну кыйыр салыктардан куралат. Ал эми жаңы системада кыйыр салыктардын көлөмү андан да көп болот. Ошондуктан эгер сиздин компания салыктарды толугу менен төлөсө да, андан сырткары ар бир сатып алууңузда сиз жана мен ошол салыктарды төлөйбүз. При новой системе вот крен в сторону косвенного налогообложения будет еще больше. Поэтому даже если вы в своей компании не платите налогов, в каждой вашей покупке налоги сидят. Все эти налоги платятся нами с вами. Да, нас очень любят сравнивать с Европой, где налоги намного выше.
там, в Финляндии, например, вообще пропорциональная система налогообложения. Бизде салыктар жогору болгон Европа менен салыштырганда жакшы көрүшөт. Мисалы, пропорционалдуу салык системасы болгон Финляндия же Швеция. Ал жакта жарандар кирешесинин 70%га чейин салык катары төлөсү мүмкүн. Бизге да айтышат, бизде киреше салыгы болгон 10% сүйүнүшүңөр керек деп. Аларга бир эле жооп. Европада же башка рыноктук экономика күчтүү өнүккөн бардык өлкөлөрдө башында андай эмес болчу. Аларда салык аябай аз болуп, мамлекет калктын аз эле акчасын алган убакыт болгон. Анан так ошол убакыт экономикага өсүүгө жардам берген. Экономика өсүп, кишилердин курсагы тойгондо, анан алар инфраструктура, тышкы таасир, экология жана башка нерселер сыяктуу жогорураак турган маселелер жөнүндө ойлоно башташкан. Бул суроолорду чечүү үчүн мамлекетте көбүрөөк акча болушу керек. Ошондо алар салык системасын кайра карап чыгышкан. Бирок ошондо да алар негизги басымды түз салыктарга коет. Мисалы 50%, 70% киреше салыгы же кишинин кирешеси дегендер бул түз салык. Ал сенин канча акча тапканыңдан көз каранды болот. Выросла, и люди были сыты, они начали заниматься более крупными вопросами, инфраструктурными вопросами, вопросами внешнего влияния, вопросами экологии и так далее, вопросами, на которые государство должно было иметь намного больше денег. И тогда началось преобразование налоговой системы. Но опять же, во всех этих странах основой налогов являются прямые налоги. Например, когда нам говорят 50-70% налог, это налог на прибыль или налог на доход, личный доход человека. Это прямой налог. Это налог, который зависит от того, сколько ты зарабатываешь. То есть преобразование налоговой. Сейчас мы видим, что на сайте Минфина невозможно прочитать отчет по исполнению бюджета в 2021 году. Нет никаких квартальных отчетов. Мы видим, что на сайте Настаткома тоже толком нет отчетности за последний год. И мы видим, что Биз Каржы министрлигинин сайтынан 2021 жылдын бюджетинин аткарылуусу боюнча эч кандай маалымат таба албайбыз. Кварталдык отчетторда жок. Статкомдун сайтында да акыркы жыл үчүн жарытылуу отчеттор жок. Анан ошол эле учурда негизги максаты салыктарды көбөйтүү болгон жаңы салык кодексинин кабыл алынгандыгын көрүп атабыз. Бул салыктарды чоңбу кичинекейби деген маселе эмес. Бул биз бири-бирибизге канчалык ишенебиз, ошол эле сатуучулар мамлекетке салык төлөөнүн бир мааниси бар деп канчалык эсептей тургандыгы маселеси. Муну аларга жеткиликтүү деңгээлге түшүндүрбөгөн десек болот. Мүмкүн көбүрөөк агартуу иштерин, түз эфирлерде маалымдоо иштерин жүргүзүү керек. Коомчулук менен чогуу иштеш керек. Ошондой болгондо мүмкүн коомчулук буга чейин төлөнбөй келген салыктарды эмнеге төлөө керек экендигин жакшыраак түшүнмөк. Мага бизнесмен катары коомчулуктун салыкты көп төлөгөнү пайдалуу. Себеби азыр кээ бирлери төлөп, кээ бирлери төлөбөйт. Ошол төлөбөгөндөр үчүн да салык төлөп аткан болуп калып атат. Ошондуктан салыктын баары төлөгөн системаны адилеттүүрөөк деп атаса болот. Бирок ошол эле учурда бул салыкты кантип, эмнеге чогулта тургандыгын көрө албай жатам. Мамлекет эгер биз көбүрөөк салыгыбызды чогулткубуз келет десе, бул сиздин акчаңыздан көбүрөөк бөлүгүн алабыз дегенди түшүндүрөт. Ошондо биз да суроо беришибиз керек. Макул, силер көбүрөөк акча алгыңар келет. Ага жооп катары биз эмне алабыз деп. Эгер мамлекет биз эч нерсени түшүндүрбөйбүз, жөн гана көбүрөөк акча бер дегендей болуп көрүнөт. Бул кимдир бирөөгө талап тоноодой болуп көрүнүшү мүмкүн. Анан дагы мамлекет кайсы бир салыктык системасын киргизип атканда, бул нерсе жалпы экономиканы түзгөн аябай маанилүү мыйзам экенин түшүнөт. Андай нерселер коомчулук менен чоң талкууларды талап кылат. Тилекке каршы жаңы киргизилип жаткан салык кодекси менен мындай талкууларды көргөн жокпуз. Супер важный закон, на котором, в принципе, строится вся экономика. Поэтому любое такое изменение, оно требует огромных обсуждений в обществе. Мы, к сожалению, с этим налоговым кодексом не видели таких обсуждений. Жалпысынан Кыргызстан саткандан алганы көп болгон өлкө. Тамак-аш, курулуш, буюм, кийим, айтор бардык нерсени сырттан ташып келет. Керек болсо Кыргызстан ширеңке дагы өндүрбөйт деген лакап кеп бар. Биздин кийинки каарман Маат Касымов брендинин негиздеген ишкер Убай Маат Касымов. Компания коңшу өлкөлөргө тиричилик буюмдарын экспорттойт. Ишкер кезинде Аламүдүн базарында Кытай өндүрүшүнө таандык антенналарды сатчу. Атаандаштыктан улам Убай бул антенналарды өзүм өндүрсөм эмне болот деп ойлонуп, ал ой акыры өндүрүшкө, анан брендке айланды.
Башында компания антенналарды гана чыгарса, азыр кийим үтүктөөчү доскалар, кийим кургаткычтар, кронштейн, металлдан жасалган панелдер жана башка бир катар тиричилик буюмдарын чыгарып, импорттун гана ордун алмаштырбастан экспортко дагы иштейт. Бул жөнөкөй эле базардан өзүм ошол антенна, пульт, батарейка, ошол майда нерселерди сатып баштагам. Анан именно эмне үчүн антенна чыгара баштадым? Себеби ошол мен чыгара алган пульт чыгара албайм же батарейка чыгара албайм, бирок антеннага вроде чыгарса болгудай эле ощущение болуп, баштап ошондон ары улантып кеттим. Биздин компания өндүрүш тармагында электенет. Азыр мисалы ошо үйдө колдонулуучу товарларды чыгарабыз. Негизи эле товарларыбыз 4 түрдүү сегмент отрасларга бөлүнгөн. Бул телевизордун аксессуарлары деп, антенна, кронштейн, ошол буюмдар. Экинчиси үйдө колдонулуучу буюмдар. Бул гладильная доска, сушилка, вешалка, ошол товарлар кетет. Үчүнчүсү бул текстильный товарлар, текстиль үйдө колдонулуучу текстиль буюмдар, мисалы кухонный принадлежностьтер, ванный принадлежностьтер, сетки для глажки, сетки для стирки, ушундай широкий потребностьтагы текстиль по дому. Андан сырткары корпусный изделия деп коебуз. Бул рециркулятор, электрощит, газовый щит, корпусные изделия. Мисалы аба тазалоочу рециркуляторларды, то есть листовой металлдан жасалган корпусный изделиялар. Мисалы азыркы Безопасный городдун тендерин утуп алган генподрядчик бизге ошол камералардын серверлери орнотула турган щиттерди, корпустарды бизге заказ берип атат да. Ошондой тоже төрт түрдүү тармакта иш алып барабыз. Базарда иштеп жүргөндө белгилүү бир деңгээлде акча таап, анан ошону көбөйтүү максатында эле өндүрүшкө кирген да. Андан да көбүрөөк пайда табуу максатында. Бирок бул аябай кийин түшүндүм, что пайдалуу сфера экен. Масштабировать этсе, чоңойтсо дагы чоң жетишкендиктерге жетсе болот экен деп, ошондон бери эле токтоп койгон. Кыргызстандын потенциалын полный колдонгондон кийин антенна уже бул жакка батпай калды. Уже бул нерсени да сыртка чыгаруу максатта экспортко чыктык, Казакстанга барып көрдүк. Ал жактан башында тоже сатуу кыйын болду, эл жан көргөн товар. Бирок биз өзүбүз склад ачып, ушул нерсени аягына чыгышыбыз керек деп бүт тоскондор болду. Объемдор единица менен алсак 100 000 деген цифралар менен күнүнө эмес бир жумада бир фура экспорт кылабыз. Кийинки чыгарылыштарда бейформал экономика, анын себептери жана азайтуу жолдору жөнүндө кененирээк айтып берүүнү улантабыз. Экономикадагы жаңылыктарга капитал менен бирге көз салыңыздар. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.